Здравствуйте! Наш второй урок ударения. Биздин саламатсыздарбы? Бүгүн биздин экинчи сабагыбыз ударение басым. Эмне үчүн бул өзүнчө көңүл буруп карап атабыз? Себеби ударение деген түшүнүк кыргыз тилинде жок. Ошондуктан орус тилин үйрөнүүдө бул абдан маанилүү. Ударение кыргызча басым. Басым деген эмне? Это значит, что в слове один из гласных букв произносится с большей силой. Басым деген бул сөздөгү бир үндүү тамганы бөлүп, үндү жогорулатып же кичине чоюп айтуу. Орус тилинде бардык үндүү тамгалар орус тилинде ударение үндүү тамгаларга түшөт. Ошондой эле сөздө үндүү тамгалар ударными или безударными могут быть. Гласные буквы бывают ударными или безударными. Бул эмнени түшүндүрөт? Сөздө кээ бир үндүү тамгаларга түшүшү мүмкүн ударение, а кээ бир тамгаларга ударение түшпөшү мүмкүн. Ошондуктан бул терминдерди биз басымдуу жана басымсыз деп түшүнүп алалы. Эми ар бир сөздө, орус тилиндеги ар бир сөздө ударение бар, басым бар. Безударные гласные произносятся немного короче, а ударные гласные произносятся ясно, четко. Ударение түшкөн, басым түшкөн үндүүлөр так айтылат экен, так ачык айтылат. Ал эми ударениеси жок, басымсыз үндүүлөр кичине кыскараак айтылат экен. Муну мисалда карап көрөлү. Трава. Бул сөздө а тамгасына түшүп атат ударение, а биринчи а тамгасы басымсыз тамга кичине кыскараак айтылып атат. Трава. Какао. Бул сөздө а тамгасына, экинчи а тамгасына ударение түшүп атат дагы, биринчи а тамгасы кичине кыскараак айтылып атат. Какао. Заблудился. Заблудился. Бул сөздө ударение и тамгасына түшүп атат. Анын алдында турган у жана а үндүү тамгалары кыскараак айтылып атат. Заблудился. Граница. Граница. Бул сөздө өзүңөр байкагандай и тамгасына түштү дагы басым, алдында турган а тамгасы, кийинки а тамгалары кичине кыскараак айтылды. Жана өзүңөр байкагандай башкачараак айтылды. А деп ачык а эмес, башкачараак. Бул жөнүндө төмөндө дагы сөз кылабыз. Добрый. Добрый. Сөздө о тамгасына ударение түшүп, ачык жана так айтылып атат. Узкий. Узкий. Бул сөздө у тамгасына ударение түшүп, ачык жана так айтылды. Ошондой эле книга. Книга. Снова. О тамгасына түштү ударение. Лето. Лето. Бул жерден биз тамгасын ачык уктук жана ачык айттык. Вечер. Вечер. Бул жерде тамгасына түшүп атат басым. Колеса. Ё тамгасына түшүп атат ударение. Ноябрь. Я тамгасына түшүп атат.